Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар каналынын каттаушылары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 8 август 2021 жыл, авторунда Кош, Жапалак унаа базары. Биз бул чыгарышта ушул Кош Жапалак унаа базарындагы спринтер, пассажир, грузовой, бортовой, ошондой эле эски бус сапокторду, ошондой эле биринчи көрсөткөн сиздерге театр жайда турган гиганттарды да көрсөтүп кетебиз. 10 мүнөт бою биз менен чогулуп туруңуздар. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, анда каналга жазылганды унутпаңыздар. Бул жерде Ош Куршапка каттаган средний пассажирди көрсөтөбүз, бир скаттуу. Эси ичинде отурат. Документальный канча эмес ака? Документ 13 эмес. 13, а? 13 экен. Документ 13 эмес. 350 миң сом дедиңиз, а? Айым түшөбүз да оны айткан немеде сатпай түшүп беребиз да. Түшүп беребиз деп 350 миң сом. Албетте кем бар экен. Жылы 96-жылкы 2.9 Тидай коробкасы механика. Ушул номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. 350 миң сомдон түшүп беребиз дейт. Макси универсал бир скаттуу пассажирди көрсөтөбүз. 2004-жылкы 2.7 Сидай коробкасы механика, баасы 600 миң сом дейт. Телефон номери эси ичинде. Документальный канча эмес ака? Документальный 18 места. 18 места. Артынан да көрүп койсоңуздар болот. Дагы бир средний пассажир, бир скаттуу, 97-жылкы. Объем 2.9 бу? 2.9 Тидай. Краскасы өзүнүкү экен, родной краска деп. Канча баасы? 360. 360. Кеми канча боло турган? Сөйлө. Документальный канча эмес да? Документальный 13 места. 13 места. 13 места экен. 360 миң сом кеми бар дейт. Спринтер бир скаттуу Макси грузовойду көрсөтөбүз. Жылы 2004-жылкы 2.9 Тидай. Номерин жазып алсаңыздар болот. Баасы 400 миң сом дейт. Зерикпестен биз менен чогулуп туруңуздар, биз аралаштыртабыз, аягына чейин гигант бус сапокторго чейин тартабыз. Эми ушул бул жерде бус сапоктор бар экен, 9 скат. Борту кандай, өзүнүкү же жасалганбы? Заводской. Борттун uzunluğu 4 метр, 4 метр экен. Жылы 95-жылкы, объем 3, өзү мотору да. Жо сонугу. Өзүнүн мотору экен. Канчада атасың баасыны? 500 миң атабыз кеми болот да. 500 миң деп атабыз кеми болот дейт. Машина находа шарда жүргөн машина. О, ишем кубаганда үйдө да жатканда өзү талап алага да минилген машина. Акча керек болуп калган срочно сатыш керек. Колго тие турган эле айтып коебузбу сразу. Сизди клиентке чалдырып, башына ортпайлы. 400 болсо беребиз ака. 400 болсо. 400 миң сом болсо берип калам дейт. Мына ушул жерде бир эмес, 2 номер бар экен. 555 92 19. Белгисиби? 92 иштейт. 92 иштейт, ошол. Биринчи мен айткан номерге чалып кетсиңер. Астындагысы иштебейт экен. Мен азыр бир 10 секунд ичинде ушул салонну анан артына бир тартып коеюн. Дукскат. Бул дагы өзү нарышкасы заводской экен. Жасалган эмес дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. 500 миң сом нак эле айтып койду силерге. 400 миң сомго берем дейт. Дукскат грузовой спринтер 2004-жылкы. Мотор 2.9 Тидайдыкы. Коробкасы механика. Ушул номерди жазып туруп сүйлөшүп көрөсүздөр. Баасы 650 миң сом дейт. Дагы бир 2 скаттуу спринтер Сидай 2001-жылкы, объем 2.7 Сидай мотор, коробкасы механика.
Басы 780 миң сом дейт. Ошол номерге чаласыздар. 778 06 06 38 деген номерге. Өзүнүн мотору да, а? О, өзүнүн мотору родной. 2.7 Сидай өзүнүн мотору. Пробег канча болуп калды? А? Пробег канча болуп? Жандыр өчүп калды. Кайсы канал бул? Бишкек бар. Бишкек бар. Пробеги 658 миң километр жүрүптүр. 700 канча дедиңиз буякта? 780. 780 деп жазылып турду эле. Канчага барасыз болушуна? Счетер болсо 730 бар. Баасын уктуңуздар окшойт. Кимде ким укпай калган болсо, мен айтып коеюн. Шытыр болсо 730 миң сомго берип салам дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. 730 миң сом. 313 дагы бир спринтер грузовойду көрсөтөбүз. Бирис каттуу. Пробег 367 миң километр жүргөн. Жылы 2016 2.2 механика. Басы $11.500. Ошол номерге чаласыздар. 44 70 деген номерге. Sprinter Rex 2012 жылкы объем 2.2 дизель. Ошол номерге чаласыздар. 06 65 49. Азыр эси ичинде отурат. Басын билип көрөбүз. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomni ko'rib qo'ylar. Dokumentalni qancha место aka? Dokumentalni 18 место. 18. Qanchada odasan so'mga hisoblaganda? So'mga hisoblaganda 1 million 200 kami bor deyapsiz. 1 million 200 Kami bor. 12-yil mashina. 2012 yil ekan, 2.2 1 million 200 ming so'm kemi bor dedi. Бортовый спринтер 312 96 жылкы 2.9 Tiday мотор. Басы $8.800. Телефон номери мына ушул номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кошко, дубл кабина. Артында мына ушул нарышканын үстүндө дагы тенти дагы бар экен. Өзү негизи ушу жумушта эле жүргөн спринтер окшойт. Артында мал жандыктардын тажектери дагы бир аз бар экен. Бизде ушул акыркы күндөрү трассага Ош Бишкекке ушундай спринтер менен дагы көп каттап калышты. Бул жерде дагы бир 2008 жылкы чыккан объем 2.2 механика, басы $10 миң экен. Мына ушул номерге чаласыздар. Трасса Ош Бишкекке издегендер өтө көп болуш керек. Жакта азыркы учурда местасы баягы грузов пассажир өшөт, документаль грузов пассажир экен. Артында бир өтүп көрүп коелу. Сидай. Урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын каттамчылары, бул жерде Ford Transit автоунаасы тез арада срочно сатылат экен, же алмашабыз дейт, обмен бар экен. Жылы 2001 жылкы 2.4 турбина. Түс ак түстө көрүп турасыздар. Кайсы номерге чалабыз, баасы канча деп сурагандар болсо, азыр мен эсинен сурайм. Канча деп атасыз? 400 деп атабыз, түшүрүп беребиз. Түшүп бересиз. Реальный клиентке нормально түшүрүп беребиз. Реально аламын дегендер болсо, албетте түшүп беребиз дейт. Кайсы номерге чалыш керек бул жерде? Мына 2 номерге. Ушул номерге. Мына экрандан сиздерге көрүнүп атат. 776 18 10 65 995 01 77 77. Ошондо кандай болот? Грузов пассажирбы? Артыдагы Легковый фургон. Легковый фургон экен. Артындагы көрүп койсоңуздар болот. Тез арада ушул Ford Transit'ти арзан баада аламын деп жүргөндөр болсо, мына ушул Ford Transit'ти көрсөңүздөр болот. Срочно сатам дейт. Номерге чалыңыздар да сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде бир скаттуу Maxi грузов пассажир экен. Жыл 2003, объем 2.2, механика Сидай. Срочно басы 400 миң сом. Телефон номери чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Азыр эси жок экен, мен сыртынан да
Тартып коюн. Ушунун жанында Рекс турат. 9 кат. Бул дагы грузо пассажирби же кандай болуп калат бул? Грузо пассажир. Канча алат бул? 700 миң сом сурап жатабыз дейт. Бул эмне кылышырак? Жасай турган жери барбы? Жасай турган эле жер жок. Мына трассага азыр мисалы Ош Бишкекке груз иштегенге чыкса болор деп азыр. Готовый, даяр. Кошулаш керек заводчуга жасатты да. Мотор коробкасы жакшы эле. Баасын уктуңуздар канча дедиңиз тагы бир жолу? 700 миң сом дейт. Мына жерде 2 номер бар экен, 777 87 98 98 87 98 98. Volkswagen Crafter экен да бул. Mercedes эмес, Volkswagen Crafter экен. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы бир бус сопокт көрсөтөбүз. Үстүндө тенди жок, жарымга чейин нарашкасы бар, 9 кат. 90-жылга чыккан, объем 3, коробка механика, машина 2 номери. Азыр эси ичинде отурат. Канча деп атат сурап көрөбүз. Канча аласыз? 400. Кеми бар албетте. Не кылыш керек? Несин жасаш керек? Жумуштар эчтегеси жок. Даяр болот, а? Мисалы жүк ташып, таш ташып, любой нерсе таштап даяр. Колго терин айтсаңыз? 370. 370 миң сомго берип салам дейт. Дөңгөлөктөрдүн протекторлорун дагы көрүп алсаңыздар болот. 370ке берип салам дейт. Эми келсек, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жерде турган гиганттарды көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде 91-жылы чыккан объем 4 механика. Баасы 800 миң сом сурап жатыр. Мына ушул номерге чаласыздар. Ташкамир Бишкек каттамына жүк ташып жүргөн гигант экен. Мына үстүндө дагы дополнительный багаждар даяр экен. Трассага даярдап койсок болот. Дөңгөлөктөрдүн протектору экрандан силерге канчалык көрүнүп жатат. Эси азыр ичинде экен, бир жолу сурап коелук. Канча болот экен болушу? Болушу ошо 1 сом кеми жок. Болушу. Болушуну уктуңуздар, ошол айтылган баа дейт. Мына артынан дагы даяр ошол ступенькасы дагы бар экен. Лестница. Бул жерде дагы бир Mercedes гигант турат, 87-жылкы, объем 4 турбина экен. Баасы 450 миң сом, кеми бар дейт. 2 номер бар экен, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Спальный дагы бар экен ичинде. Дөңгөлөктүн протектору дагы жакшы экен ушул гиганттыкы. Ушунун жанында дагы бир гигант Жалал Абад номеринде 43. Бул азыр эси ичинде болсо, баасын сурап көрөбүз, бирок эси жок экен, кайсы жака кеткен. Гигант сатылат, мотору май жебейт дейт. Мост коробкасы не деп жазып койгон, чоң деп жазып койгон, өзү белгисиз. Номери 773 56 74 74. Эси жок болуп атат. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр.